2 октябрда үйленмек. Ошол күнгө тойдун да белгилеп койгон. Тревога болду, бизди чакырып атат. Мен жетишим керек деп эле кеткен болчу. Сөздү айтат экенбиз, ооба эр жигит эл четинде жол бетинде деп. Бирок башыга саса өтө оор экен болчу. Акыркы 5 жылдык өмүрүндө Ички иштер министрлигинин 707 аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн Манас Батырбеков 16 сентябрда тажик агрессорлорунун аткан огунан баатырларча курман болгон. Мекен үчүн жанын аябай душманга тике караган, эр жүрөк баланы тарбиялаган ата-энеси уулун топуракка жашырышты. Мына күндөргө чейин ушу 2 жолу ушул немесинде 2-3 жолу качышты да мындай эмелерине. Тажиктердин кол салганынан мындай согушуна 2-3 жолу качышты. Головнойдун башында бул ошол жерди коргочу эле алар. Ошол жерде каза тапты да, салбашып. Эрте менен эле шашып кийинип калды. Апа, головнойдо балдар аз калган, тревога. Мен барбасам болбойт деп барыш керек деп кеткен. Ошол жуманын эрте мененки саат 6-да. Өтө шашкан. 27 жашка эми эле толуп, 2 октябрга үлпөт тою белгиленген жоокердин алдыдагы аруу таза максаттарын душмандын огу заматта кыйратты. Каргашалуу окуя жүз бербегенде 17 сентябрда инисинин тоюн өткөрүп, андан соң өзү да үй бүлө курмак. Бул 17-сиде экинчи балам үйлөнүп, анан бул үйлөнмөк. 2 октябрга муну бул экинчи балам Москвадан иштеп келип, булардын алдын өткөзмөкпүз. Анан ол баламдыкын өткөрүп, сүйлөшүп даярдана алган болчу. Кафелерде сүйлөшүп. Сөйкө салып келгенде Манастагы үйлөнөт экен деп бардыгы сүйүнүп, 2-3 күн мурда эле кешиктерин жеп, ушундай сүйүнүп отурганбыз да. Ушул кайнымдын эң жакшылык эмеси эми ачылды эле да, эми башталды эле. Бул каргашалуу окуя кайталанбасын. Өтө жүрөгүбүзгө оор тийип атат. Мекенчегинде тажик аскерлеринен өлкөнү коргогону 3-1 туугандын балдары кетишкен. Алардын кичүүсү Батырбек Абдыкадыровдун баласы Манас Батырбеков кайтпай калды. Уулдарын аскерге жиберген энелердин жүрөгү сыздап турат. Менин балам да чек арада, эжемдин баласы да чек арада турат. Бирок жүрөгүбүз чек ара бекемделсин дейбиз да биз. Бекемделсин. Ооба, чек араны коргойт балдар. Бирок чек араны коргогондорду дагы коргош керек болуп атат. Тажик тараптын агрессиялык кол салуусунан жалпы 59 адам мерт кетти. Алардын ичинен 40тан ашууну аскер адамдар экени айтылган. 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атады. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.